21 кылымдагы эң узак тутулган айды көрө алабыз. Тактап айтканда, ал 1 саат 43 мүнөткө созулат. Ай жер менен күндүн ортосунда туруп калып, ай жердин көлөкөсүндө калганда тутулду деп коюшат. Тактап айтканда, ай, жер, күн үчөө бир катарга тизилип калат. Айдын толук тутулушу Африкада, Жакынкы Чыгышта, Борбор Азияда жана Австралияда жакшы көрүнөт. Бул окуяга Индияда өзгөчө маани берилет. Индустар айдын тутулушун турлай диний жайларга чогулуп, ар кандай жөрөлгөлөрдү өткөрүп жатышат. Индустар айдын тутулушу адам жашоосуна өзгөчө таасир тийгизет деп ишенишет. Индустар асмандагы Раху менен Кету бул маалда ай менен көзөмөлдөөгө аракет кылат деп ишенишет. Ошондуктан ай тутулган маалда адам жасаган ишинен пайда табат деп айтылып келет. НАСАнын маалыматына ылайык, 21 кылымда жалпысынан 230 жолу ай тутулат. Ошондой эле бүгүн түнү Марс жерге абдан жакындашат. Мындай көрүнүш 15-17 жылда бир болуп турат. Кыргызстандыктар да бүгүн түнү кылымдагы эң узак тутулган айды Бишкек убактысы боюнча саат түнкү 1-ден 3-кө чейинки аралыкта көрө алышат.